Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кайнене келин маселеси актуалдуу маселе деп эсептелиши көбүнчө негатив катары кабыл алынып келинет. Эмне үчүн бул маселе болуп калган, анын себеби эмнеде жатат? Психолог Астра Дүйшеева анын себеби ар бир инсан өзү таанып, оңдоп, кабыл алганына байланыштуу болоорун белгилейт. Келин кайнына маселеси негизинен ар тараптуу. Мисалы үчүн күтүүлөрдөн, баласын эне киндигин кесип бөлбөгөндүктөн буну психология сепарация деп коет. Эне менен баланын ортосунда эмоционалдык байлануудан болот, кызганычтан болот, эки аялдын ортосундагы бийлик отургузуу талашынан дагы келип чыгат. Кайнене келин келгенге чейин бир калып жасап алат да, келин дегенчи. Мисалы келин тиңдей болуш керек, мындай болуш керек деген, жакшы тамак жасаш керек, уктабаш керек, оорубаш керек, сүйлөбөш керек, жана башка сыяктуу бир калып жасап алат. Келин келгенде ошол калыпка салганга аябай аракет кылат. Ошол калыпка туура келбеген үчүн келин жакпай баштайт. Анан ортодо чыр чатак келип чыгат. Ар бир инсан уникалдуу, өзгөчө, ар кандай жөндөмдөргө ээ. Үй бүлө мүчөлөрү ошол жөндөмдүүлүктөрдү, уникалдуулугун таанып, кабыл алып, ага жараша бири-бирине мамиле кылса, эки тарапта маселе азыраак чыгат дейт психолог. Ар бир үйдө тартип, жол жобо, принциптер бар. Барган келин ошол үйдүн башкача айтканда конституциясын кабыл алып жашаса жеңилирээк болот. Келин дагы өз принциптерин орнотомун деп, ал үйгө өзгөртүүлөрдү киргиземин деп кабыл албаганда, ошол үйдүн принциптерин кабыл албаганда дагы ортодо келишпестиктер келип чыгат. Ар бир нерсеге убакыт керек. Ошол жерге көнүп, үйрөнүп кеткенге келинге колдоо көрсөтүп, сабыр кылып койсо, ал эми келин калыбына эмес, келиндин уникалдуулуктарын таанып, билип, ошол жагы менен мамиле кылса, бул жерде дагы уруш азыраак чыкмак. Ким кандай көз менен карасаң, ошондой көрүнөт. Кимди кандай көз менен карасаң, ошондой көрүнөт. Ар бир инсандын жакшы жактары менен мамиле кылса, ошондо эки инсандын ортосундагы мамиле бузуусу азаят. Эки тарап жакшы жактары менен мамиле кылса, жеңилирээк болот. Мисалы үчүн психологияда 3 түрдүү мамиле бар. Мен плюс, сен минус, мен минус, сен плюс, мен плюс, сен плюс деген. Ушул 3-чү мамиле бул эң туура мамиле. Жакшы жактары менен мамиле кылуу. Сен бул нерсени кыла алат экенсиң, мен бул нерсени кыламын деп эки жактан бири-бирин тааныса, бири-бирин өз калыптарына салбай эле ошол өзүнүн калыптары менен кабыл алса, ошондо мамилелер жакшырып, кайнене келин ортосундагы мамиле аябай жакшы жакка өсөт болчу. Бардык эле келиндер менен кайнене тил табыша албай калбайт. Биздин бүгүнкү каарман турмушка чыгып 7 жыл чогуу жашагандан кийин жолдошу каза болуп калат. Ошондон баштап апам экөөбүз чогуу жашап 3 балага тарбия бердик. Кайненем айылга кадыры бар, сөз өткөн, бардыгы сыйлаган айыл болчу. Бардыгы сыйлап турчу. Иш көп кылчу. Өзү уз чебер айыл эле. Тоонун тегип, шырдак жасап, жер төшөктөрүн төрүн курачу. Көзүнүн ортобузда аябай катуу уруш талаш деле болгон жок. Ачуусу келген учурда унчукпай эшикке чыгып кетип калчумун. Мага деле сенин колуңдан эч нерсе келбейт деп, андай деп көп деле эч нерсе айткан жок. Апамдын айткан акыл сөздөрүнүн убагында маанисин деле көп түшүнчү эмес экенмин. Азыр эстесем баары мындай туура айтылган сөздөр экен. Азыр эми өзүм балдарга ошолорду айтып калам. Шар киши эле көп сүйлөп отурбай бетке айтчу. Кантип кайненеңден коркпай жашап жүрөсүң деп, биз коркобуз деп айтып калчу теңиштарым. Мен бир жакка кетип кечигип калсам күтчү, басып келаткан дабышымдан таанычу. Келатат экен деп ойлоп койдум деп өзү айтып калчу. Жолдошу каза болгондон кийин балдарды таштап кызыңды алып кете бер деген сунуштар болгон. Ата-энеси да алып кетебиз дегенде да келин кайненесин таштап кете алган жок. Апамды жалгыз таштап такыр кете албай койдум да, жалгыз калып калат экен деп. 2015-жылы өз колум менен узаттым. 90 жашка чыгып өтүп кетти. Небере чөбөрө көрдү. Мезгил өзү баарын ордуна коет экен, таразалап. Көп жылга чейин баласын эстеп жүрдү. Неберелерине канааттанбай. Анан чөбөрө көргөндө башкача өзгөрдү. Биз Тоңур районуна караштуу Көкмөнөк бир айылында жашап жүрүп, 1997-жылы ушул Юрюк айылына көчүп келдик. Турмуш шартка байланыштуу. Апамды да кошо ала келдик. Анан бияка көнбөй жүрүп, анан көндү. Жашоо ушул экен да. Мен болсо 40 жыл педагог катарманда иштедим. Ар бир адам өзүн таанып, өзүн кабыл алганда башкалар менен дагы мамилеси жакшы болот. Милдет кылып жакындарыбыздан бир нерсе кылууну талап кылуунун ордуна мүмкүнчүлүктөргө жараша ар бир үй бүлө мүчөсү иш аткарып жаңы келген келинди колдоо маанилүү.